мына бизерди бекем кармап койду, биздин укугубузду бузуп койду, мен жылаңач жүрөйүн десе мен жылаңач жүргүзбөйт деп отуруп эмне болуп атат? Аялдардын укугу корголгонун корголуп, эркектердин укугу басылып кетип атат. Эркек эркектей болбосо аял төбөлөп коет. Аял жек көрөт ошондой эркекти. Ошентип басынткан сайын эркектик күчү дагы алсырайбы? Анан эмне башка эмне айла кылабыз биз? Биз мисалы мусулмандар ойношуп кыла албасак, зина кыла албасак, анан кантебиз аны? Эч кандай каршылык жок, болгону баланс бузулуп, баардыгыбызга зыян тийбесе деген ойда. Аялыңа катуу сүйбөгүлө. Аял күйөөгүн катуу сүйсө болот. Ата энесинен жакшы сүйсө болот. Даже сүйүш керек. Бирок чындап эле зөкүр эркектер дагы көбөйүп кетти. Баягы аялын өлтүрүп койгон. Аларга эмне дейбиз? Аялдар провокацияны аял кылып атат, провокация. Анан эркек күчтүүрөөк болгон үчүн уруп коюп же өлтүрүп коет да, случайно да. Аялдар деле толтура эркекти өлтүргөн. Жөн аны көргүзбөйт. Биз билгендей союзмамда атеизм күчтүү болгон. Мени инакомыслящий дечи. Вдруг бир нерсе болсо камалат же психбольницага жаткызат ушундай деп. Өзбек ажынын китептери бар, доктурлук жактан. Доктурлукта кылайын, динде да жүрсөйүн десем болбойт экен. Мен ойлоп калдым, Кыргызстын баары тозок кетеби, элимди динге чакырайын деп жумушумду таштап кеттим. Батышты ээрчебей эле, сокул болуп ээрчебей эле. Америка 25% албайт. Ал жерде жок үй бүлө. Сүйүүдүн баары жалган. Көрдүңөрбү, сүйүү деп Франция 10 жолдон ажырашат. Даже үйлөнбөйт булар. Эч ким менен текелей жашай берет. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде сиздер үчүн адаттагыдай эле мындай эксклюзивдүү конокторду чакырып улантмакчыбыз. Бүгүн бизде болсо конокто Чубак ажы өз убагында айтып кеткендей, Кыргызстанда эгемендүүлүк алып диний вакуум пайда болгон кезде даватты баштап берген, даваттын аталарынын бири болгон Өзбек ажы Чотонов абабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сизди биздин студияда көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Анан мен бүгүнкү подкасттын темасын айтып кетсем сизге, акыркы учурларда эркектердин тарабын талашкан же болбосо эркектердин деле дебейин, тең укуктуулукту сактаган менин баамында баса белгилеп кетейин, молдокелерибиз азайып бараткан сейт. Анан таразанын бул жак ташынын бири сиз болуп турасыз да, ошон үчүн сизди чакырып ушул тууралуу сүйлөшөйүн дедим. Акыркы учурда эмнеге эле эмне үчүн аялдардын укугу корголгонун корголуп, бирок ошол эле кезде эркектердин укугу басылып кетип атат? Мындай болот да, бул атайын жазылган система. Буну батыш атайын ушундай кылып атат. Мындай да, булар батыштар жаман нерсени кооздуп көргүзөт, кооздоп. Туура эмести туурадай көргүзөт, туураны туура эмес көргүзөт. Аябай кооздоп бере берет. Анан адамдар адашат. Мисалы, жанагы жумушчуларды хозяиндерине каршы чыгарчу да. Бул силерди каныңарды ичип атат, силерди жестокий эксплуатация кылып атат. Дагы башка анан байманаптар сенин каныңарды сорап атат, малайлар кылып иштетип атат, кул деп. Андай болгон эмес да. Дайыма эле договор, шарт. Сен мисалы мынча кирпич койсоң, мынча сомдон төлөп берем. Мынча фунт бетон куйсаң, мынча сомдон төлөйм. Анан ага жумушчулар сүйүнүп, жумуш болуп калды. Рахмат, мына жумуш таап берди деп сүйүнүп өзүнүн ыктыяры менен барат. Анан бирөө чыгып алды да, ой силерди бул каныңар сорап атат. Бул өзү канча сом алып коюп атат. Силерге мынча эле берип коет десе, эмне болот? Митингдер болот, көтөрүлүштөр болот. Жөн эле жакшылап жыргап, өзүнүн үй бүлөсүн багып аткан киши митингчи болуп эле көтөрүлүш кылып, анан кийин заводду талкалап, анан кийин завод жабылып, анан банкрот болуп калат да. Дал ошондой аялда деле биякта эркек киши мен багам деп атат. Мен сени бакканга милдеттүүмүн мен багам. Сен мына үйдө эле карап отур. Жок, анан берден эмелер чыгат. Бул деген кордук. Үйгө отургузуп койгон бул кордук. Сен анын кирин жууганың кордук, чай куйганың кордук деп. Мен кечке чейин көчөдө иштеп жүрөм. Цемент ташып, кум ташып, таш ташып, кирпич, чаң, суук, жанагы опасный жана коркунучтуу жанагындай муз жарып атат эмеден, крышага чыгып, бир 15 этажда штукатурка кылып жүрүп, өтө коркунучтуу да. Ошондой жумушта жүрүм, үй бүлөнү багам деп. Анан булар келип алып, бул сени үйгө отургузуп алып, өзү иштеп жүрүп, жыргап. Кантип мен жыргап жүрөм? Эркектердин көбү өлүп калып атат жумуштан.
оорукчал болуп калат, жанагындай грыжа болот, оор жүктү көтөрүп постоянно. Мына КамАЗдар, байкуштар айлап жолдо жүрөт. Жолдо ушундай бир эмеде жанагындай коркунучтуу да, жол өзү коркунучтуу. Авария болот, башка болот, жанагы чек аралардан кое берет. Ушундар кыйналып жүр да, ачыкка каяктан окат? Эптеп бир нерсени ысытып жеп, бир нерсени отуп алып жүрүү. Анан булар келип алып силерди кордоп койду, сен анын кийимин жуганга милдеттүү белең, өзү жууа албайбы деп отуруп көтөрүлүшүп калат да. Анан аял келип, мен кордобогон турбаймынбы? Мени кордогон турбайбы? Мен бул кайненесине эмнеге мен чай куюшум керек? Кайнатама мен эмнеге бунун атасына чай куюшум керек деп атат да. Чынында ресурс, муну эркек киши бул атасынын ресурсу. Атасы ошо бул чоңоюп мага жардам берсин, анан кийин мен караганда мени баксын деп чоңойткон. Бул анын ресурсу. Анда жок, буну келип бир аял өзү жалгыз тартып алып атат. Анан байкуш чал пенсионер пенсиясы менен кемпир экөө калып калат да. Ресурсту алдырып берет. Анан булар келип ошого үйрөтүп атат да. Сен булардын атасы сага милдет эмес, апасы милдет эмес. Сага милдет эмес, күйөөңө милдет. Анан ким карайт? Күйөөң кечке чейин жана жумушта жүрсө. Кээде айлап Европа, Москвада жүрсө, анан ким карайт мунун ата энесин? Бирок жанагындай хитрый келип, жанагындай бир эмелерди үйрөтүп, сен укпа тилин, сен ага чайын куйба, оокат кылба деп отуруп, булар келип жараксыз болуп калат үй бүлөгө. Мисалы мага келип эч ким эч нерсе кызмат кылбаса, жөн эле келип алып, мен алып келип оокатымды берип берсем, ошо болмок беле? Туура эмес. Ошон үчүн үй бүлө бузулат. Анан булар келип алып, бул тең укуктууду бузду деп атат да. Андай эмес, өзү тең укуктуу деген туура эмес ал. Ал жанагындай тең эмес. Оор жумуш кылган кишинин айлыгы башка болот. Специалист, өтө чоң специалисттин айлыгы башка болот. Жөнөкөй адамдыкы башка болот. Бул келип алып, жок, силер укугун бузатсыңар деп атат да. Тең эмес. Мына эмне үчүн тең болбойт? Главный инженердин айлыгы өтө чоң. Миллион алышы мүмкүн. Менеджердики өтө чоң. Жөнөкөй жумушчу жанагындай чоң специалист. Анын айлыгы аз эле, бир 50 миң сом, 60 миң сом. Анан келип, жок, силер тең келе деп атат да. Кантип тең? Эмне үчүн ал бияктан айтпайт, муну эмне тең эмес деп. Мисалы, хозяин, мен келип туруп чоң рынок уюштурсам, ошол жерде 10 миң, 15 миң киши иштеп оокаттап атса жыргап, мен аларга эч нерсе мешет этпейм, жөн эле эме коюп койдум, контейнерлерин коюп койдум, бир нерсе кылып койдум. Анан алар иштеп оокаттап атат, алар ыраазы, мага арендасын төлөйт. Болду. Эмнеге теңейт мени? Эмнеге теңеш керек? Мен мисалы мен иштедим да, же өзүмдүн жанагындай өзгөчө мүмкүнчүлүгүм менен ушундай бир нерсе жасап койдум, завод куруп койдум. Анан кийин менин укугум чоң болуш керек да. Эгерде начальниктин укугу чоң болбосо, ал башкара албайт. Демек, бул жерде суроо жаралат да, тең укуктуулук динде барбы өзү негизи же кандай? Шарият боюнча кандай? Динде мындай да, динде вазифаңа жараша укугуң. Мисалы, эркектин вазифасы аны багыш керек, камсыздаш керек, коргош керек, караш керек. Эркектин эмеси, милдети. Ошо милдетине жараша анын укугу чоң болуш керек. Ал тарбиялаш керек. Анан менин укугум алып салса, мен аны башкара албай калсам, ал барып туруп тамеки чегип алды бир жерден. Барып алып бир подружкаларына кетип калды. Барып ночной клубга кетип калды. Анан эмне болот? Анан мен үй бүлөм жок калам. Мен келип аны тыя тургандай укугум болуш керек мен башкара турган укугум болуш керек, башкара турган. Мисалы, менин балдарым, аялдарым мени башкаранга укугу болбош керек. Алар мага бир гана суранып кайрылышы мүмкүн. Муну кылып бересизби? Муну алып бересизби? Мунуга жардам берип коесузбу? Болду. Десеңиз, азыр чыгышат да, биз эмне келиндер кул болуп бардык беле. Ошондой болот. Анан мен айтам, мына келин да келип алып мындай да, мен кайненеге эмне коям? Сен кайнене менен кайната, алда үй кимдики? Бала кимдики? Сен ошолордун ресурсун колдоносуң да. Мисалы, мына менин үйүмдө келин жашаса, бул жерде чоң үй деген чоң ресурстур. Ичинде отоплениелер, жана газдар, канализация, бүт бар. Менин ресурсум ал. Бала, менин ресурсум бала. Мисалы, келинге жанагындай оокатына, кийимине бере турган ресурс ошонуку, келинге. Калган ресурсу меники. Мисалы, мына эркек киши бизде мындай да, эркек киши биринчи Алланын алдында милдети бар. Эркектик биринчи.
ошо динин таратып, динин коргош керек да. Экинчи, мекенин алдында милдети бар. Ошо ресурсун бир азы ошол жака кетиш керек. Анан кийин ата энесинин укугу бар. Ата энесин караш керек, багыш керек, кийиндириш керек, бир жакшынакай бир нерселер алып берип туруш керек, камсыздаш керек, башка киши оорузга караш керек, кийимдерин жаңылтыш керек, жанагындай жаңы эме мебелин алып бериш керек, башка керектүү нерсе да. Эркектин милдети. Ол ошо ресурс ошол жака кетиш керек. Бир бөлүгү ресурстун. Анан кийин бир туугандары да анын эмеси, укугу бар анда. Мисалы бир тууган үйлөшүш керек болсо, жана кичирөөгүн, аны жардам бериш керек. Үйүн салып атса, үйүнө жардам бериш, каржы жагынан, башка жагынан. Мүмкүнчүлүгү болсо. Мүмкүнчүлүгү болсо, мүмкүнчүлүгү болушунча өзүндөй көрүш керек да, экөөсүн, акесин өзүндөй көрүш керек. Да өзүнө керекпи, да ушундай. Ушундай чыныгы ушундай, чыныгы бир туугандык ошондой. А бизде такыр башкача болуп калды. Эркекти бүтүндөй эле бир аялга берип коебуз, келинге. Болду, келин келип бүт ресурсун колдонот. Анын тапканын баарын өзү жеп, ичип калганын өзүнүн түркүнө берет да. Мен бул теманын көтөргөн себебин айтып берейин. Мисалы, Ырматылык чубак ажыбыз тирүү кезинде эми көбүрөөк эл ошол кишини угуп калды. Анан ал киши баягы динибиз деле айтат го, балансты кармаш керек депчи. Баланс бузулган жерде коомго зыян тиет депчи. Анан бул жерде эми биздин урматтуу айымдарга кайрылып кетмекчимин. Эч кандай каршылык жок. Болгону баягы баланс бузулуп, баардыгыбызга зыян тийбесе деген ойда. Акыркы учурларда чындап эле ошол бир учурларда ошол аялдардын тарабын талашып жүргөн Назира Айтбекова эжекебиз деле кече жакында эркектер байкуштар мындай зулум көрүп жүргөн турбайбы ушунча убакыттан бери деп, мына убакыт өткөндөн кийин өзү баамын айтып атат. Мен деле акыркы учурларда баамдасам, ошол баланс бузулгандай. Мисалы үчүн чубак ажы эгерде аялдар тууралуу суроо келсе, эркектер да кошо урушчу. Эркектер тууралуу келсе, то есть тескери экөөнү тең урушуп турушчу да. Буну да тилдеп, мындай. Бизде акыркы учурларда менин баамымда бир гана эркектер жаман, эркектер зөөкүр болуп кетти. Бул политиктер деле ошону айтат. Жогорку трибуналардан деле ошол эркектер зөөкүр болуп кетти. Молдолорубуз деле айтса, анан эркектер баягы өзүнүн табиятынан мындай дем күч алып туруш керек го аялдардан. Тескерисинче басым көрүлүп аткан. Азыр эркек кор. Мындай да. Мисалы, жигит үйлөнүп, анан кийин өзүнчө бөлүм чыкты да. Анан башталганда бир 3 жыл жакшы нормально жашап атканда, анан кийин бөлүм чыкты. Анан бөлүм чыккандан кийин бир нерсе болуп, бир үйдөн бир жаңжал чыкты да. Мындай уруш, талаш. Анан эмне болот? Анан жанагы келин бүт туугандарын чакырат. Окуй мени кордоду, окуй мени минтти, окуй мени базып атат, окуй мага жашоо бербей атат деп туруп чуу чыгарат. Анан эмне болот? Анан бүт туугандары жыйылып келет. Анан көп жалгыз байкуш күйөө балага нападение: сен эмне минттиң? Сен акмак эмне? Ой, жерге кир, деп. Байкуш бала чакыра албайт да. Уят да. Келип алып, бияка мага нападать этет, келгиле. Булар менен айтышкыла дей албайт да. Анан жалгыз калып атат. Анан жалгызды эмне кылат? Булар келип бирап туруп баш ийдирип коет да. Анан тиги байкуш мынтип акырынан баш ийип отуруп, өзүнүн укугун баарын жоготуп атат. Эч нерсе калбай калды укугу. Даже атасына, апасына оокат бере албай калат. Акча бере албай калат. Келип, эмнеге сен атаңа бересиң деп. Мисалы, милдети болот го. Мисалы, мени атам бакса, чоңойтсо, ошончо жыл мээнет кылса, 25 жыл, 20-25 жыл анан үйлөндүрүп мени ушундай эмеге алып келсе, анан мен келип атама акча бере албай, анан аялымдан акча сурашым керек. Мен берейинби деп. Ошо кантип болсун? Ушул жерде сиз молдолуктан тышкары дагы мындай экинчи кесибиңиз бар. Мындайча айтканда, эң алгачкы кесибиңиз бар. Бул докторлук, хирургсуз. Анан суроо, мен жакында эле бир китеп окуп калдым. Ал жерде жазылат да, эркектин табияты боюнча бизде азыр импотенция деген дагы эми шариатта шаарым жок. Ушундай проблема күчөйүп кетти Кыргызстанда. Буга түздөн-түз ошол психологический жактан таасири бар дейт. Сиз доктор катары ушуну тастыктап же мындай жокко чыгарып берсеңиз, ошентип басынткан сайын эркектик күчү дагы алсырайбы? Сөзсүз түрдө мындай, эркек киши көчөдөн стресс алат да. Көчө өзү коркунучтуу өзү.
жанагындай уу заттар, жана чаңдар, ар кандай бүт могу эме кир таза эмес көчө. Анан ар кандай адам менен иштейт. Эл да элдин арасында жүрөт. Аял болсо мисалы үйдө отурганда эч ким жок, өзүнүн баласынан башка. Ага стресс кыла турган эч ким жок. А буякта болсо көчөдө чужой адамдар, башка бирөөлөр, начальниктер, прорабтар, конкуренттер, өзү менен кошо иштешкендер, жанагы акырын анан ордун ала алам деген башка толтура да. А политикада вообще өтө мына өзүңөр көрөсүңөр, бири-бирин өлтүрүп атат, кубалап атат, камап атат, толтура нерсе болот да. Ушундай эмеде да. Анан үйүнө кириш керек. Үйүнө келгенде үйдө арабча айтканда үйдө сакина дейт. Сакина деген тынччылык деген сөз. Үйүнө келгенде разряд коюш керек. Келип, эс алып, жакшынакай эс алып таштап, жанагы көчөнүн баарын тияка вешалкага илип коюп бүтүндөй энергияны тыштап, анан жакшы энергия. А бу жерде жок. Бу жерде экинчи фронт. бу жерде. Бу жерде еще хуже. Бу жерде өзүңүн ичиңден душман чыгып келип сени жеп атат, сени атат, критиковать этип атат, урушуп атат, скандалдап, нервиңди жеп атат да мындай. Анан эмне болот? Автоматически жанагы эмеси, физиология, психологиялары бүт баары бузулат да. Жанагы каалоолору, шахваттын баары сынып атат. Жек көрүү болот акырын. Жек көрүү пайда болот, же жактырбоо пайда болот да. Уже баягыдай шахват жок болуп барат барган сайын. Анан иштебей бир анан аппараты сынып калат. Бул бир варианты. Анан экинчи варианты дагы биз табиятка, биздин закондо табиятка эзертпелбеген закон да. Биздин мисалы мына батыш бизге ошондой закон коюп койду. Келип туруп мына бир аял менен жашайсың, башка эмесең сотто беребиз деп. Анан мусулман киши зына кыла албайт да, барып ойношуп кете албайт мусулман киши. Же зынага бара албайт. Анан эмне болот? Анан аппараты сынат. Сөзсүз. Анткени жанагындай мисалы мына аял боюнда болгондо, аял жанагындай төрөгөндө, хайыз көргөндө, ошондо көп убакка чейин эркек киши жылый албайт. Ошол жерден жана аппаратурасы акырын бузулуп баратат. Эмеден иштен чыгып барат да. Анан ошентип отуруп, анан жана импотенцияга да келип атты. Жанагы импотенциянын эң эле эмеси биринчи простатит. Жанагы эмеси простата деген орган өтө важный. Жанагы урук чыгара турган, уруктук суюк чыгара турган эме орган. Бул өз убагында иштеп турбаса, анан нормальный режимде сөзсүз түрдө бузулат. Бу жерде жана киста болот, шишит, воспаление болот, анан ракка айланып кетет, дагы башка да. Ал ошонун бүт баары эмнеден? Ошонун баары биздин эмебиз, биздин жашоо образыбызда тура эмес бул. Ошондон болот. Анан башка эмне айла кылабыз биз? Биз мисалы мусулмандар ойношуп кыла албасак, зына кыла албасак, анан кантебиз аны? Анан ал бузулган эркекти чанып таштап кеткен. Анан ошондой болот анан. Өзгөчө жана психологически мээзин жей бергенден кийин ушу жанагы аппаратыбызды бузат. Нерв системасы, вообще эле чоң нервный системабыз бузулат. Жанагы постоянно эле келип ушуда оокатпы, ушуда кийимби, ушуда жашообу, тапканың ушу элеби, дагы башка дей берсе, адамдын эмеси, нерви бузулат. Чоң центральный нервный система. Бүт нерсе центральный нервный система менен байланышкан. Центральный нервный система нормально болсо, бүт баары өз убагында иштейт. Анандай управление жанагы машинанын эмелери го, көргөзүп тура турган приборлору. Дагы ошондой аябай реакция тонкий. Ошонун баары бузулат да. Анан ошол негизинде ошондой нерселер болот да. Жана мен могу тең укуктуу, анан кийин башка деп атпайбы, тең укуктуу, мисалы мында өкмөттүн алдындагы конституцияны укугуң бар, тең, мен макулмун. Мына шайлоого, жанагы урнага барып шайлаганга укугуң бар. Жанагы өкмөттүн бир нерсесин алганга укугуң бар. Ошонго мен макулмун. Жалпы элдердин жанагындай бирдей укугу десе, жалпы жанагындай шайлоого чыгууга укугу, өзүн шайланууга укугу деген, ага мен макулмун. Анан бирок жанагындай үй бүлөдө мен мисалы айтпадым, мен аялдарга мынтет да, силерге мынтип керебетте эле отуралы, жырга отурасыңар, аял байкуш кечке чейин эле кухняда жүрүп атат да. А мен айтам, мен мисалы үйгө көмүр алып келгенде мен аялыма айтпайм, жүр экөөбүз көмүрдү бирге ташыйбыз дейм да. Туурабы?
бир курулуш кылып атсам мен аялыма айтпайм, давай сен мага эме аралаштырып бер, мен кирпичти мен коем деп. Айтпайбыз да. Биз кимди кантип кылабыз? Биз туугандарыбызды чакырабыз жардамга, досторубузду чакырабыз жардамга, өзүбүздүн жанагы кээ бир эмелер болот, мындай дайыма бири бирине жардам берип жүргөн кишилер. Ашар деп коелу. Ошолорду чакырабыз, кошуналарды чакырабыз, эркектерди. Анан мына ошентип курабыз. Биз аялыбызды айтпайбыз. Анан бул жерден биз эмне үчүн биз айтпайбыз, биздин укук бузулду деп. Менде эми өзүм айтып кеттим, баланс керек деп. Эми баланс үчүн айтып коюш керек. Бирок чындап эле зөкүр эркектер дагы көбөйүп кетти. Баягы аялын өлтүрүп койгон. Аларга эмне дейбиз? Мына аялын өлтүргөндөр чынында мындай болот. Аялдар провокацияны аял кылып атат, провокацияны. Анан аял келип туруп элге көргөзбөй, керек болсо бокс да кылып атат. Уруп жиберип атат, бир нерсе кылып атат. Мына азыр көргөзүп атпайбы? Көп жанагы кор болгон эркектер бар. Кээ бирлери эркек уялат да. Мен айтпадым, жана келип разборка кылганда эркек уялып атат. Айтпайт. Анан кийин жанагы нерселер болгондо да эркек айтпай жатат. Үйдө жанагындай скандал болгондо аялдар уруп жибергени бар, башкасы бар, жанагындай постоянный стресс кылгандар, стресс. Жана сөздөрү менен катуу стресс кылат. Ал деле өтө болезненно, стресс өтө эме, мисалы жанагы кылычтын жарасы аягат, тилдин жарасы аякпайт дейт. Бул инфарктка чейин алып барат. Өлүп калат эркек керек болсо. Ошону айтпайт. Анан чыдабай калганда уруп жиберип атат да. Анан келип оку мени урду. Кээ бир аялдар уруп мушташат кадимкидей. Анан эркек күчтүүрөөк болгон үчүн уруп коюп же өлтүрүп коет да, случайно да. Так, ошондой болот. Мисалы азыр аялдар деле толтура эркекти өлтүргөн. Жөн аны көргөзбөйт. Аны ызы чуу чыгарбайт. Мына азыр бир жуманын ичинде 2 аял өлтүрдү мына. Кара-Балтада өлтүрдү. Анан кеч бүгүн эле окудум, дагы бир аял өлтүрүптү күйөөгүн. Мына ошондой көп. Жөн аны жанагы пресса атайын жана мындай да, мына прессанын баары сатылган чынында. Булар келип эркек жөнүндө эч нерсе айтпайт. Эркек байкуш эч нерсе унчуп коет да. Мына мисалы мындай да, аялды өлтүрүп койсо, тем эле көргөзүп атат. Апаларынын кыйкырып өкүр бийлеп аткандарын, башкалар. Мисалы мына азыр 2 аял күйөөгүн өлтүрдү. Бирок туугандарын көргөзбөй жатат. Анын апаларын, эжелерин өкүргөнүн көргөзбөй жатат. Мен ошону умтам. Кана тең укуктугуңар кана. Эмнеге биякта көргөзбөйсүң ошондой? Мына экөө арак ичип отуруп өлтүрүптүр да. Мукайшылык менен. Музап. Анан кийин эмеге бир жерге коюп кой, анан эртең менен милицияны чакырыптыр. Мен өлтүрүп койдум эле деп. Бирок бул жерде көрүүчүлөр да мындай сезим алышы мүмкүн да. Өлтүргөн зөкүрлөрдү актап атасыңар деген. Биз актабайбыз. Биз мындай да, биз мына шариятта өлүмгө өлүм дейт. Мурдун кескендин мурдун кес. Көзүн ойгондун көзүн ой дейт. Шариятта ушундай кысас. Кысас деген мына равное возмездие. Чынында соттун эң адилеттүүлүгү равное возмездие. Бир көзгө көз. Эки көзгө эменин кунун төлөш керек. Же эки көзүн чугуш керек дегенде. Кул. Же кун төлөш керек. Кун бир кишинин кунун төлөйт. Бир кишинин куну 300 төө. 300 төө деген почти $500,000. Эми ойлоп көрөйүн, мына өлтүрүп койдуңбу? $500,000 төлөсө, аны менен жана жесир 10 квартира болот. 10 квартиранын аренда берип, бүт балдарын чоңойтот, анан кийин ар бирине бирден квартира бөлөт да, өзүнө 5 квартира. Көрдүң? Ошо ал жок да бизде. Анан ошон үчүн жанагындай нерселер болот да. Келип эркек коргоду, эркек керек болсо жанагындай кичинекей нерсе менен эле кордонуп калат. Мисалы сен апасын укпай койсоң эле кор болгон ошол. Өтө обидно. Мисалы менин апама келип бир туура эмес сөз айтып койсо, апам менен айтышса, мен кор болгонум ошол. Жөн эле тилин албай атса эле менин кор болгонум ошол. Келип менин намызымды тийип атат. Келип мисалы аял киши менин тилимди албай өзүнчө эле барып көчөдө жүрсө, барып классташтары менен жүрсө, башка кылса, ол менин кордолгонум ошол. Келип мен жокто барып алып, ким билет классташы менен эмне кылып атат. Могу шаңкылдашып отурган деле мени кордогону. Бул туура эмес, бул жакшы эмес. Бир башка эркек менен келип мындай тамашалашып, жыргашып отурса, бул уже шаг жанагындай изменага, кыянаттыкка. Мен ушул жерде сиздин мен коллективдин ичинде бизде команда чоң, жаштар көбүнчө, анан сиздин жаштар менен болгон маектериңиз мурун аябай кызыктуу өтчү. Анда только телевидение бар эле, КТРКдан көрчүбүз.
күтүп жүрүп көрчүбүз, себеп дегенде бул өзүнчө бир шоу болчу. Анан ошол жаштар сүйлөсүн деп мен өзүм командамдын ичинен бир нече суроолорду даярдап койгом. Анан көпчүлүгүнө кызык экен сиздин бала чагыңыз. Көбү сизди ушул бойдон эле элестетет экен. Өзбек ажы төрөлгөндө эле ушундай нааразы болуп төрөлгөн, ушул суроону бериңиз дегендер да болду. Каерде төрөлгөнсүз, кандай үй бүлөдө чоңойгонсуз дегендей. Мен Таласта төрөлгөм. Мен 58-жылы Киров районунда төрөлгөм. Бизде орус аз болчу. Дух ошол жактан экен да. Ошо мен билбейм. Мен мындай да мен мурда чынында дух анан бир нерсе мен даже өзүм да күткөн эмесмин мен мындай болгон. Мен унчукпаган бир бала болчумун да. Анан кийин мени орус мектепке киргизип салыптыр да бир нерсе кылып. Анан кийин бир заматта орусча үйрөнүп калдым. Мен биринчи кантип үйрөнөм деп мындай коркуп жүрүп, анан бир заматта үйрөнүп алдым да. Анан кийин аябай орустардан да жакшы жазчумун да. Диктанттарды, сочинениялерди, математикалардын баарын. Анан келип ата энеме келип жанагы кореец, грек, немка ошо 3 мугалим жанагы орус эместер. Мени мактачу экен. Мынау бала аябай таланттуу бала, будан бир нерсе чыгат деп. Анан атам болсо, атам буларга менин карточкамды эме алмак эле булар менин балам мактап деп ойлойт экен. Сиз үйдө деле унчукпай элеңиз. Үйдө дагы унчукпачусуңуз. Мен унчукпайм. Мен такыр почти сүйлөшө эмесмин. Азыр врачтар көрсө сизди аутист дейт эле. Кандай? Азыркы врачтар сизди ошол маалда көрсө аутист дейт эле. Анан көп окучумун да бирок. Мисалы жана чубак айтат го, бир китап бир күндө. Мен ошондой болчумун. Бир китап бир күндө. Мен китептерди жаттап алчумун. Өзгөчө жана Пушкин, Лермонтов баары бар го. Мен бир нече окуганда Горказынан Горкасына жаттап алчумун. Анан кийин мединститутта да ошондой жанагы латинский язык, анатомия деген баары греческий, латинский да. Жана эме фармакология. Ошону Горказынан Горкасына жаттап алчумун. Ушунча көп дарылар баарын жаттап алчумун да. Анан бирок аябай нацизм болгон экен да. Жаман мени төбөлөп, бордоп, үч кое берчү экен мектепте деле, эмеде деле. Анан бир кызык окуя болду. Тарых менен коом таануу, обществоведение. Анан ошодон орус аял да мугалим келип үчтерди кое бериптир. Анан кийин жанагы мен уже 10 классты бүтүп атканда эме болду да. Мынча мени жогорку окуу жайга албай коет деп. Анан 4төрдү коюп салдым өзүм журналга. Өзүңүз эле. Өзүм эле. Анан кийин чуу чыкты. Ким койду? Мен билбейм десем, жок айтпасаң сабак жүргүзбөйм. Анан мен айттым, мен койдум. Эмнеге койдуң? Мен айттым, эмнесиз мени 3 кое бергенсиз? Мен билем да төрт койсом. Бессовестный деп, уятсыз деп. Завуч чакырып келдим. Анан завучта келип, бессовестный деп директор чакырып келдим. Анан директор айтты, андай болсо текшеребиз dedi. Сени экзамен өтөбүз dedi. Давай dedi. Анан бүт класстын көзүнчө үчөө отуруп алып, тарыхты бул бетинен башка бетинен, акыркы бетине чейин суроолорду сурап чыкты. Майда чүзөчө жана Испаниянын компартиясы канча киши болгон, ким башчысы болгон, Япониянын компартиясында ким болгон, 3-чү интернационал качан болгон, ким уюштурган. Ошондой бүт Горказынан Горкасына бүт баарын жооп бердим. Эч нерсе суроого калтырбай. Анан үчөө таң калып, анан кийин эми анда обществение көрөбүз деди. Анан обществениесин Горказынан Горкасына баарын жооп бердим. Бүт сурооуна. Анан ладно, мынтип коет. Эгерде сен тапшыра албасаң, 2 коебуз дейт. Анда кийинки жылга каласың дейт. Тапшырсаң 4-үн кала берсин дейт. Анан давай дедим. Анан кийин мен 4ке эмес 5ке бердим. 5тен да көп да. Мен мугалимдерден да алар китептен сурат. Мен болсо мындай деп. Анан үчөө уят болуп, анан кетти. Окуучулардын алдында. Окуучулардын үчөө уят болуп кетти. Көрсө мен вообще бүт баарым билет экен да, аябай сонун. Анан кийин могу мединститутта окуганда ошондой болду да. Базынтуу. Мен айттым, мен жана айылдын баласында унчукпаган, кара тору ушундай бала болчумун. Жогуш. Анан буякта көрсө мени ушундай базынтуу экен, эметер экен анан. Мен болсо эң жакшы билем. Бүт баарынан. Анан еще мен да аны да билбейм, мен жакшы билермин. Анан мындай болду да. Органический химия деген өтө жана татаал формулалар бар да. Анан ошол жерден келип профессор бүт курс чогулту, бүт факультеттерди. Текшерип көрөт да билимин. Анан кийин
мындай майда суроолоруна келгенде баары можно деп жанагы отличник болом дегендер, кызыл диплом менен баары эмне чоң татаал формулалар келгенде баары такалды. Жооп бере албай калды. Жанагы профессор неужели эч ким жоксуңарбы? Неужели эч ким билбейби? Деп жана ыйлагысы келип атат. Кантип ушу бүт курс, бүт факультеттер ушу кантип? Кызыл дипломдор каяктасыңар деп баары отуруп анан неужели эч ким билбейт? Анан мен билем дедим. Анан канат чыкса бүт формулаларды жазып бердим. Айылымыз ДНК, РНКсын жазып бердим. Тиги келип айтты: "Спасибо, доктор, только у вас буду лечиться" деп. Профессор. Анан экзамен келгенде мени бошотпой, экзаменден башкаларды бошотот да. Мына айтып кетпедиңизби, мектепте дагы, кийин институтта дагы мындай басынткан учурлар болду депчи, Союз малында болбодубу? Биз билгендей Союз малында атеизм күчтүү болгон. Сиз ошондо эле динге кызыгып, динчил адам белеңиз же сакалыңыз бар беле? Эмнеге сизге мындай? Жок, мен мындай да, мени эметчи, бул инакомыслящийлерчи. Көрсө даже мени эмеде КГБ эмелерге инакомыслящий деп жазып коюптур. Вдруг бир нерсе болсо камалат же эме психбольницага жаткызат ушундай депчи. Анан аны мен билбейм да, бул инакомыслящий. Меники жана революционный болчу да, дух. Жанагы Пушкин эмелер бар го, декабрист, ошолордун эмеси мурда идеологиясы болчу да. Жанагы Есенин. жанагы эме бар го, жана как закалялась сталь, Островский. Ошолордун духу менде бар болчу, эмеси биякта. Анан кийин инакомыслие, мен башкача, нестандартный мышление. Мен азыр деле мындай да, мен нестандартный, мисалы мен мына коом келип мынтип кандай келсе деле баары эле унчукпай жүрүп атат го, агып кете берет. Мен андай эмесмин, мен нестандартный. Ошон үчүн мени телевидениеге да көп чакырат да, сиз нестандартный келип эметпеңиз, кызык болсун деп передачалар. Эми ушу суроолордун дагы бириси мындай суроо экен. Ата энеге кызмат кылыш керек, ата энеге келиндер кызмат кылыш керек деп эле айта берет. Өзүнүн ата энесине кызмат болду бекен деген суроо бар. Мен ата энеме кызмат кылганда мындай болгон да, мен атайын каерде болсом аябай атам жакшы көргөн нерсени алып алчумун, көрсөм эле. Анан акырын коюп анан айылга барганда алып барчумун. Кичинекейибизде 100% тил 100% алчу. Эмесе биз сабачу. Кичинекейибизде бир нерсе туура эмес кылсак, аябай сөзсүз түрдө сабачу. Урушчу. Бирок ошол дароо болчу да биз үчүн. Анан кийин мен врач болуп, эме болуп, мындай уже белгилүү врач болуп калганда көп кыдырчумун. Ошо каерде эмне эметсем атам жакшы көргөн нерсе, ошондой нерсени алып алчумун да. Анан алып келип кое берчүмүн. Анан айылга барганда алып барып берчүмүн. Мисалы атам жанагы курч балта болсо аябай сүйүнчү. Курч балта, курч ара, курч чалгы, ошон курч бычак жакшы, сонун бычактар. Илгеркилердин бактылуу кылыштын кичине эле нерсе керек. Ошолорго ушундай сүйүнчү да атам. Өзү атам эме жакшы болчу, эмеси байлыгы бар болчу да. Жакшы турчу. Анан бирок атам аябай сүйүнчү келип мен ушундай бир нерсесин алып келсем, атам жакшы көргөн. Аябай сүйүнчү. Анан мен ошондой нерселерди алып барчумун. Кооз бычактарды, курч аябай. Анандай чалгыларды, анан аны атам атайын келип бекитип, ошонун ичинде коюп, анан элдерге келип сыймыктанчы, көрдүңбү мындай чалгым бар мынандай деп, аябай сыймыктанчы, балталары. Анан барып айылда барганда бир нече күн бүт жумуштарын аткарып берчүмүн. Анан атам келип, ата эмне ишиңиз кылып берейин десем, мынау керек дейт. Анан огород тазала дейт. Чоң огород, почти жарым гектардай да. Анан 2-3 күндө бүт таптап салып коем. Анан дагы эмне жумуш, жана бүтүрбөйсүң, бүтүрүп койгом. Ой. Ишенбейт да, анан карап туруп, деп сүйүнөт. Чөптөрүн чабып берем, башка кылам, жанагы жыгачтарын тазалап, ушундай кызматтарын кылып. Анан мен өнөрлөрдү тез үйрөнчүмүн да. Мен мына оштук досторум бар болчу. Анан ошолор менен жүрүп ашпазканды үйрөнүп алгам. Атайын анан өзгөнүн күрүчүн алып алып, атама барганда өзүм ашпаз берчүмүн. Анан атам аябай жакшы көрчү. Барганда эле, барбы күрүчтөн, бар, дейт да. Ошондой аябай атам ыраазы болот. Анан мисалы бир күнү барсам, атам кейип отурупту, машина сынып калды, шуну оңдош керек эле деп. Анан мен минип турган машинамды Мерседес. Айтам, атам, мына машина сизге жагабы? Анан кана деп. Анан көрүп, ошо ала бериңиз деп такси менен кетип калдым.
Кийинки бир нече жылдан кийин дагы бир жолу барсам, тиги машина сынып калыптыр бир жери. Аны эми могу машинаны минтип калды, ушуну оңдош керек дедим. Мына машина жатабы? Жагабызбы могу. Toyota. Жагабыз. Минип коюп, ой, самолет го бу. Ала бериңиз шуну. Анан ошо атам аябай ошону жакшы көрдү. Анан эң эмеси атам менин ийгилигиме аябай сүйүнчү да. Элдер келип мени мактап, элдер, ой, сен балаңызды телевизордон көрдүк, балаңызды моундай деп сүйлөдү, балаңыз моундай айтты дегенде аябай ушундай бактылуу болчу да. Негизи айтат го, ата дүйнөдөгү эң жалгыз адам баласын менден ашып өтсө экен деп ниет кылат депчи. Энелер деле ошентсе керек го, бирок кыздар менен болгон бир аз сулуулукта кызганыч болот деп. Ошочумбу? Мен анысын билбейм, бирок мен андай ойлобойм. Мен жөн эле мына балдарым жакшы адам болуп чыкса деп ойлойм мен. Мен ашып кетсе деп эми чынында ким билет, мен может быть действительно өзгөчө талант мага Кудай берип койду. Мен даже ойлойм да, Алла Таала мага көбүрөөк берип коюп, мына балдарыма ас берип койгон жокпу? Эмне үчүн балдарым ушундай болуш керек эле, по идее, мен уругум тарткандан кийин мендей болуш керек эле дейм. Бирок алар андай деңгээлде болбой атты. Анан мен бирок ойлоп атам, значит, Алла Таала мага көбүрөөк берип салса керек доляны. Буларга азыраак болуп калышы. Но бирок баары бир балдарым башкалардан кем эмес. Орточо профессиялары бар, орточо жумуштары бар, орточо ийгиликтери бар да. Ушул жерде кошумча суроо бул менден. Эми келиндер тууралуу айтып кетсек. Келинчегиңиз кандай кызмат кылды? Кызмат сиз ойлогондой кызмат кыла алдыбы сиздин ата энеңизге? Мындай да, биз аны 100% менен ресторандай тамак кыл, ресторандай обслуживать эт дебейбиз. Эгерде өтө начар болуп калса айтабыз, эмне бул тамак. А так мына орточо Аракет. анткени тяп-ляп кылса, жана тяп-ляп жанагындай көңүл бурбай жасап койсо, мисалы же камыры эзилип калса, мисалы эмне мындай тамак жейсиң. Ал бул деген замечание, бул естественный нерсе. Мен айтам да, унчукпай жүргөн эркектен корккула деп. Жанагындай келип замечание айтып аткан эркектен коркпогула. Ал туура эле кылып атат. Ал өзүнүн укугун эметип атат. Сен мен чай эмне музак алып келесиң мага? Эмне музак алып келдиң? Эмне жай алып келесиң мага? Акылбайсың, тез тура кылбайсың, тез жазабайсың. Мен жумушка шашып атканда эмнеге сен чойлуп жүрүп алдың мисалы? Сиз ошентчү элеңиз? Менин правом, Сиз ошентчү элеңиз? Мен мисалы мындай, ошо башынан эле ошо көндүрсөм, анан кийин өмүр бою эмитет. Анан алар нааразы болбойт. Анткени билесиз, что косяк алардан. Мен айтам, аял, сен күйөөгө чыккандан кийин сен как будто жумушка орнондошкондой элесиң. Өзүңдүн вазифаңды нормально аткар. Мен айткан убакта оокат жасап кой. Мен айткандай кылып жасап кой оокатты. Анан бирок мен жанагындай мелочь придираться этип эметпейм. Анан бирок жанагындай туура эмес болуп калса, айтыш керек. Бул мисалы мен бир эле өзүм үчүн эмес, бул менин балдарыма да, кыздарыма да сабак. Алар келип билсин, что бүт нерсени нормально жаса. Тяп-ляп кылба. Жакшынакай жаса. Өзүңө эле пайдалуу. Айта турган жерде айтып, бирок майдаланбаш керек. Майдаланбаш керек. Анан мисалы бир аялың может жакшыраак жасайт, бир аялың начарыраак жасайт. Ошондо келип жакшыраак жасаган, мисалы конок келгенде өзгөчө жакшыраак жасаганга сен жаса деп айтышат да. Анан нормально болот ошондо. Анан мындай да, кызмат, мен ыраазымын кызматына. Мен эмеде Сөүдөнө мен энем 16 жыл ооруду. Эмеде коляскада. Ошону көтөрүп жүрүп грижада эле болушту. Кызматын кылды. Аябай 16 жыл бою карашты кызматын кылып. Бул жерде мисалы үчүн сиз бир эле жеңем эмес, бардыгын айтып кетип атпайсызбы? Ар бирине түйшүк тийди. Ошо келип карап атты да, баары бирге карап атышты. Анан кызматын жакшы кылды да. Чындап оор да, аяк оор кишини караш өтө оор. Кыймыл эмес, жанагындай баса албаган оор киши. Ошону караш өтө кыйын. Ошону чыдап карап, кээде түнү менен уктабайт. Көбүнчө түнү менен уктабайт. Көп убакыт алмак салап карап ушундай шоу туруп карады да. Мына мен мисалы мынтип атты. Келиниң карабаш керек деп. Мен айтам, ким карайт аны? Мисалы мына энемдин кийимин которуш керек. Ким карайт? Энемдин кийимдерин жууш керек. Ким кылат? Мен кыламбы? Мен кылсам деле жакшы жуу албайм да. Мен эркек колум менен кыла албайм андай жумуш, женский жумушту да.
Вот мисалы улам тамактанып туруш керек. Карыган кишини караганда жаш баланы карагандай аябай капризный болот. Караганда киши капризный болот. Аябай жана жаш бала ыйлай берет го кээде. Бир нерсе жакпай калса же бир нерсе жетпей калса, ошо караган кишилер ушундай болуп калат. Аябай жаш баладай болот. Анан ошо жаш баладай мээрим менен караш керек. Анын кыйкырганына, жанагындай нааразы болуп атканына эч кандай реакция бербеш керек. Негизинен мен сиздин айтып берип атканыңыздан мен байкап атам, келинчектериңизден сиз ыраазысыз. Анан көпчүлүгүндө дагы суроо пайда болушу мүмкүн да. Өзбек ажы ушундай эле строгий, анан бул мындай романтик боло алабы деген суроо. Мисалы үчүн молдокелерибиз айтат го, пайгамбарыбыз романтик болгон деп. Мындай да урматтуу угундар, романтика деген ал жанагы кутургандарга ал. Андай бүт дайыма эмнени ойлосо баары бар. Кайсы оокат жейбиз, оокат жей алат, кайсы кийимди кие алат, улам кийим которо берет, улам жаңы кийим ала берет, анысын эшигин ырыта берет, бир ай кийип ырыта берет, бир жолу кийип ырыта берет. Ошолорго романтика керек. Алар ошо комфорттон дискомфорт болуп атат. Ошо комфорттон дискомфорт. Бирок жанагындай скромный жашагандарга анча деле эме кереги жок. Бирок мисалы эз алганы кээде эз алып келсе болот эле, могу балдар менен тоого чыгып келсе, мен деле элдердей чыгарып келем, тоого алып барып, атайын жакшынакай кээде ошол жерден өзүм жасап берем тамакты, мисалы. Шашлыктарды, мисалы ашты мен өзүм жасап берем кээде. Ошо бала чакам менен чыгып тоолорго бир жерге же бир нече күнгө көлгө барып, эз алып ушундай анын эч кандай эмеси жок. Анан бирок жанагындай особый романтика кылып, анан жана Гавайяга барып, анан башка андай кереги жок андай комфорт. Мисалы мен деле ошондой үй бүлөдө чоңойгом. Мен атам деле көп мындай романтический сөздөрдү айтып, мындай эме кылчу эмес, бирок иши менен көрсөтчү. Мындай бир эсимде бир 2 айда, 3 айда бир эс алат эле. Ошол эс алуу күнүндө дагы ошол үйдө тамак жасап берип, бир күн болсо дагы ошол тамактар даамдуу болчу. Ошол нерсе эсибизде калыптыр биз балдар катарычы. Анан бизде азыр тетирип түшүнүк болуп калбадыбы? Романтика десе бул мындай аялын иштетет, аялынын счетуна жашайт. Бирок жылуу сөз сүйлөп, комплимент айтып, ошону романтика деп түшүнүп калышты го. Ошол романтика эмес? Мындай комплимент деген мындай да. Комплимент мисалы кээде чынында эле аябай тамак сонун жасалса, мисалы мактап койсо болот да. Ой, сонун болуп турат. Ошо тамак мощный болду. Ошол жетиштүү да. Анан улам эле келип эле комплимент айтып, улам эле өпкөлөй бергенде тура эмес ал. Ошо муну тура эмес. Муну биздин эме коомдо жанагындай болгон эмес. Жана аялың келип элдин көзүнчө өпкөнү же ошол эле келип алып жана оозуна тамак салып анан башка деген болбойт, тура эмес ал. Ошол үчүн мына үй бүлөлөр бузулат. Тура эмес ал. Ал неестественно, табиятка дал келбеген нерсе. Көп аялдар керек болсо кучактап берсең надоело берет. Мисалы эмне үчүн ажырашат? Биринчи баштан аябай тым эле жабышып сүйөт. Анан кийин надоело болуп кетет бир айдын ичинде. Вот андай эмес да. Турмуш деген андай болбош керек. Турмушта естественно болуш керек. Өтө катуу сүйбөш керек. Өзү негизи айтат, катуу сүйбөгүлө. Аялыңа катуу сүйбөгүлө. Мисалы аял күйөөүн катуу сүйсө болот. Аял күйөөүн ата энесинен жакшы сүйсө болот. Даже сүйүш керек. Ата энесинен да жакшы. Эркек кишиге болбойт андай. Эркек киши такыр башка. Муну адамдар келип эркек менен аял тең болуп атпайбы? Туура эмес. Экөө эки башка. Физиологиясы, психологиясы, акылынын деңгээлдери бүт баары башка. Калоолору экөөнүнкү эки башка. Тең болуш керек. Анан жанагындай жабышып эле өпкөлөй берип, анан мына бир айдан кийин надоело болуп ажырашат. Андай болуш керек. Жанагы келип алып эле 50-ге чыккан аял деле өбүп кетпейсиң жумушка. Эмне деген эме ошо? Туура эмес да бул. Вот бизди тарбиялаганда биз аялыбыздын жанына турсак, жөн эле туруп сүйлөшүп турсак, апабыз көрүп калса, аябай мындай жаман карачу да. Анан көрүп туруп качасың. Балаңды алып койгондо эметчи, тышта дечи. Балаңды алып койсоң, тышта дечи. Бирок буну азыркылар апасы баласын кызганып атат деп түшүнөт да. Жок, андай эмес. Бул деген тарбия мындай да. Шариатта мындай. Ким аялын апасынан артыгыраак көрсө, ага каргыш болсун дейт. Анда апасы кара албай калат. Андай болбош керек. Биринчи апасы. Биринчи эметкенде мен белек алгандачы, мен таң калдым. Барсам, белек алам да, булам апама бир нерсе алып келем да. Анан белек алайын десем эле, апама алайык деп эч нерсе жок.
Анан аялдарым ылайыкты толтура. Тиягына барсаңдар ушундай сонун көйнөктөр, буягына барсаңдар ушундай жок муш. Анау жаш аялдар үчүн муш көп. Карыган аялдар үчүн жок эзе. Жок башта. Анан мен эметчимин принцип бар башта. Мен биринчи апама алам, анан кийин аялдарга. Анан ошон үчүн издеп жүрөм. Анан таппасам эч нерсе албагам. Атайын мен келип ошо жанагы аялымды апамдан артык болуп калбасын деп. Анан бирок аракет кылышым мындай подарок алып келгенге. Мен ошо апамды эметкенде да апама дайыма шакектерди, сөйкөлөрдү алып келип берчүмүн да. Анан балам эмне кыласың? Кийимдерди алып келчүмүн. Түрлүү кийимдер алып келчүмүн. Эмеге апама. Анан балам эмне керек дейт да. Анан бирок баары сонунда сүйүнөт. Аябай мындай эксклюзивный жакшы чоң сонун жолуктар, аябай сонун көйнөктөрдү, шакектерди анысын алып келип берчүмүн апама. Ошонун баары урматтуу угундар мындай да тарбия, жанагындай өзүбүздүн эле менталитетке ылайык болуш керек. Жанагы романтиканын баары туура эмес нерсе. Ал жана айттым, бул батыштыкы. Жана сүйүү батыштыкы бул. Мына батыш сүйүүдүн номер бири батыш дейбиз. Батыштын сүйүү 5 мүнөт эле, 1 саат эле, бир нече күн. Болду. Бирок бул жерде мындай суроо. Биз шарият тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Анан ошол эле кезде пайгамбарыбыз алейхисалам кечинде келип, жубайлары көп болгонуна карабастан үй тиричилигини кошо жасашчу деген нерселер бар да. Анан сүннөт карманабыз деген бир туугандарыбыз кандай кылат? Ал да туура эмес. Ал мындай да. Ал өтө логичный эмес. Үйдү таза кармоо ар бир аялдын намызы бул. Үйдү жакшынакай кылып жазалап коебу, үйдү таптаза кылып кармап туруу бул ар бир аялдын намызы бул. Анан кийин жанагындай келип аялын бир нече күн күтүп, аялы мындай кезеги менен келет да. Бир нече күндө бир жолу келет. Анан келсе, мындай мисалы 5-6 күндөн келсе эле үйдүн баары чачылган. Анан эмне чачылган болсо, кел экөөбүз шыпырып коебуз. Шыпырга. Деп отурса, бул кандай болот бул? Бул ошо логичный эмес, логика келбейт бул. Такыр келбейт. Мүмкүн жанагы Айшени кичинекей болгон ошонун келсе семечко чагып атып, анан семечкасын биякта калып өзү уктап калды да. Келсе. Анан ошо семечканы мынтип турган алып барып туруп жиберди да. Анан ошону келип алып туруп история кылып атты. Андай эмес, урматтуу угундар. Мындай да, анын үстүнө да мындай аялдар келип ар ким өзүнчө эле жашап, эч ким жанында жок эмес. Аялдар мындай болгон. Бир комната бир аялдыкы, экинчи комната экинчи аялдын, үчүнчү аял ушундай. Анан кийин булар келип бирге эле оокат жасап, бир эле казан жасап, анан баары бири-бирин карап, бири-биринин жардам берип, ушундай эле кылган. Анан тем более үйлөрү мындай болгон да, 2,5 метрге 2 метрдей эле чоңдугу комнатанын. Бир эле комната болгон. Анан ичинде мебель жок. Анан эмнесин жыйрайсың? Эмнесине сага жардам бересиң? Бул не логично? Мындай логиканы кошуш керек да. Кантип эле ушундай? Мындай экен да азыркы келиндер мону алып бер, үйүмө мону эмеректи алып бер дегенине жараша, алдырып алдың, мен ошону таза карма деген сөз экен да. Жөнөкөй эле мына айылда деле барып туруп аялыңа келип, давай оокаттын жарымыбызды сен бышыр, жарымыбызды мен бышырайын. Кел мен пиаланы мен жубайын десең, аялдар келип коюңузчу дейт. Анткени апасы укса ошол эле жерге сен эмне кылгансың? Өзүң эмне ошо 5 тарелканы жуып алдың дейт да туура. Илгери аялдардын газ печка жок, электроплитка жок, жанагындай тефаль жок, эч нерсе жок. Көң менен жагат, кечке чейин кайнатат. Анан казанда 2 саат бышырат, анан кийин нанды өзү бышырат. Азыр болсо нан 5 мүнөттө барасың, алдагы эмеден барып магазинден алып келип аласың нанды. Калганын баары эле бар, бүт баары бар. Анан оокат эмесең газды күйгүзүп коюп бер, жанагы эми айткандай, жанагы казактын эмеси бар го, Турсунбек Кабатов, Турсунбек Кабатов. Дейт, кыргыздыкы дейт, казактыкы дейт, жана кыргыздыкы деле ушундай. Эң жөнөкөй оокат дейт. Сууга эт саласың, туз саласың, анан от жакып коесуң, болду. Бышып калат. Бул эми ошо эмне кыйынчылык болду эми? Ушундай эмете турган, жанагындай возмущ эте турган, мени кордоо дей турган эмне бар? Минтип туруп сайып койсоң тефалды, суу үйдүн ичинде. Жанагы 50 метр, 100 метрден алып келбей, жана баканына мынтип алып араң кыйшаңдап.
Суу мына кранды ачасың, куюп туруп анан коюп койсоң 2 мүнөттө тефал бышырып эметип кайнатып коет. Эмнеси кыйын? Менде суроо. Шарият менталитетке карап өзгөрөбү? Жок, шариятта мындай да, шарият негизги правила. Конституция сыяктуу, общий конституция. Анын ичинде майда чүйдөлөр бүт баары өзүң регулировать этесиң. Ар бир улут өзүнүн кийимин, өзүнүн жанагы быттары, жанагы кыла турган иштери, жанагы бирөө кой багабы, бирөө уй багабы, бирөө дагы бир нерсе кылабы, ал өзүнүкү да. Шарият аларга кийишпейт. Шарият арам адалын эметет, сен туура жол менен кыл. Алдап кылба. Бирөөгө жанагы туура конкуренция бол. Жанагындай келип хитрыйлык кылып туруп, аныкын жулуп кетпе, алып кетпе, ошол эмелерин. Так, нравственный, моральный эмелер бар, нормалар. Ошону бузбай кыла бер. Шаблон. Болду. Анан калган эме, анан жанагындай адеп, адаттарды эле, башкаларды эле үйүңдө сен главныйын бузба. Мисалы мына келип жана сабап көк ала кылып, жанагындай сөөктөрүн сындырып, жанагындай ушундай кылба. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарыңа жакшы бол деген эмне үчүн? Анткени ал убакта арабтардын эркектери зверь болгон, зверь. Мындай айтканда, төрөлгөн мисалчы, жана кыздардын төрөлсө. Ошондой зверлерге, ошондой аябай жесткий аялдарга жесткий мамиле кылгандарга жумшагыраак болгула деген да. Мисалы пайгамбар биздин коомго келгенде азыркы биз айтмак, эмне улуктай болуп жүрсүңөр? Аялдарыңды карабайсыңбы жакшылап? Бекем карабайсыңбы Бул айтмак. коомдо эркек барбы дечү эле? Бекем карабайсыңбы айтмак. Эмне аялың көчөдө жүрүп атпа? Ар кимге кызыктырып. Чачтарымда жайып. Мен мындан бир нече жыл мурун 2016-17 жылдары Россияда бир жыйында болуп калгам. Ал жерде ошол Россиянын мем деген психологдору отурган, ошолордун талкуусун угуп калган жерим бар. Алар деле улгайып калган кишилер эле. Аял киши айтып аткан, ошол жерде аял психолог айым экен. Айтып атат, аялдар негизинен мээси менен кулагы менен жок деген сөздү жактырбаганы менен жүрөгү менен эркектин жок деген сөзү бул дары депчи. Ошого кошула аласызбы? Кошулам. Мындай да, аялдыкы программасы өтө интересный, аны эч ким түшүнбөйт дейт. Ошондой нахальный болуш керек. Көп нерсесине көңүл бурбаш керек. Анткени көңүл бурсаң, убара болосуң, анан туура эмес чыгат. Анткени ал келип эмеси менен айтып коет, эмоциясы менен, шахваты менен, аялдын шахваты көп дейт. 10-дун 9-у дейт, аялдыкы шахваты, бирөө акыл дейт. Эркек наоборот. Акыл менен аябай шашпаш керек. Аял киши, эркек киши вообще шашпаш керек. Келип туруп, тез эле чукка барып алып келе бербеш керек. Тиги керек экен, муну деп, вообще андай кылбаш керек эркек киши. Мисалы азыр келип мен свадьбага мына 2 миллион кетирип коеюн, анан эмне кылам? Анан Россияга кетейин, сен биякта калып каласыңбы? Деш керек да. Жок, аял келип, ону ресторанга кылбайлы, сону ресторанга, мейли. Буйт да. Акыл менен кылышты да. Акыл менен. Мен мына айттым да, мына калыңды, калың мына 300 миң сом, ресторан 3 миллион сом. Эмне деген эме бул? Андай болбош керек да. Ойлош керек, эмнеге ресторан көрөсүң? Эмнеге сен аяка түшөсүң сүрөткө? Эмнеге сен селфи кылып бүт дүйнөгө таратасың сүрөтүңдү? Анан келип сени ар бир эркектер келип алып сени суктанып карасыңбы? Болбойт да. Шариятта бул бирөөнүн аялына бирөө суктанганы күнөө бар. Жана суктандырган аял күнөөкөр. Ошончо суп-сулуу болуп, шпаклевка менен суп-сулуу болуп чыкса, ошону миллион эркек караса, ошо миллион эркектин күнөөсүн мойнуна алат аял. И миллион эркекке күнөө түшөт. Карашы кандай. Чыгарбаш керек. Өзү негизи мына жабып жүргөн. Катын деген кат, бекит. Көргүзбө. Сук бер. Бир эле сук эмес. Жана вожделение. Калуу сезим болот. Ал жана виртуальный любовь, виртуальный деген ошондой виртуальный любовь. Келип ошону каалап отуруп. Аны ошол нерсе болуп атат да. Биз болсо эркек келип лох бололу, дагы сүйүнүп жүрүп, мына еще дагы жарым жалаңачтаган аялын. Вот. Анан ошол улантып атат да, мисалы аял кишиге эркектин мисалы могу жака барбайсың жок деп тыюу салып койгонуна, ошол кезде эмоция менен аял каршы чыгып, жиндениши мүмкүн, бирок эмоция тарагандан кийин именно ошол жерин эстеп алып, кайра күчтүүрөөк сүйөт эркекти. Ой, мындай да, эркек эркектей болбосо, аял төбөлөп коет. Аял жек көрөт ошондой эркекти. Эркек сыягы жеп атат. Жанагы цыганский табор деген бар го. Ошо цыганский табордо жанагы мени ур деп атат да. Эме, жана аял. Эмне десе, мени ур дейт, эркексиңби, ур мени. Көрсө ошо докажи деп атат да, эркек экенин, мени ур деп атат да. Цыганский табор. Ошо даже биз цыгандан да хуже болуп калдык чынында. Биз цыгандан хужебиз. Азыр цыган бизден жакшыраак. Ошо цыган эч жерде окубай,
таборлор менен көчүп жүрген цыган бизден жакшыраак. Булардын тартиби бар. Буларда үй бүлөнүн тартиби өтө бекем. Салтын бекем сактаган. Буларда жанагындай ажырашуу, жана көчөгө таштап кетүү, аборт кылуу башка жок. Мына биз эң тартипсиз бизбиз азыр. Биз мына Кыргызстанда эң тартипсиз эл бизбиз. Түрмөнүн баары кыргыз 90%, карыйлар үйүнүн 90% кыргыз, ил номдун эмеси кыргыз 90%, аборт кылган 90% кыргыз. Мына ушундай деңгээлик болобуз. Ушундай тартипсиз, ушундай бир эч нерсеге эмебиз жок. Вот адеп эч нерсе билбеген биз болуп калдык да. Жанагы хулиган, мына азыр мына көчөнүн баары кыздар мушташып жүрүп, жыпжалаңач, баарын хулиган болуп жүрүп, ар кандай жаман иштердин баарин урап атат. Анан келип тең укук дейт. Ошо аялды тыйып тура турган эркек керек. Эркек тыйып туруш керек, эркек кармап туруш керек. Антпесе өзүн өлүмгө алып барат булар. Өзүн жанагындай. Мына мисалы кыз барат, бирөө менен жана 8-мартта бирөө келип бир гүл берип туруп барып, аны жатып коет аны менен. Бүттү ушу менен. Кыздын карьерасы өлдү, бунун келечегинин баары өлдү, бүттү. Анан ал барат да уже сойкуканага кетет, эч кимден уя албайт. Болду. Ошону кармап тура турган киши керек. Катуу эркек керек, бекем эркек керек. Каяка кетти, кыз каяка деп апасынан сурай турган. Кана уну, карабайсыңбы дагы деп. Ошондо тартип болот, ошондо бакыт болот. Ансыз болбойт бакыт. Мына биз силерди бекем кармап койду, биздин укугубузду бузуп койду, мен жылаңач жүрөйүн десем, мени жылаңач жүргүзбөйт деп отуруп, эмне болуп атат? Батыштан үлгү албаш керек. Батыштан мына технологиядан үлгү алсак болот. Самолет курганды, поезд курганды, башканы бир нерсени. Бирок адеп ахлак, мына үй бүлө жагынан алар жарабайт бизге үлгүгө. Алар бизден алсын үлгү. Алар бизден алыш керек. Алар алып атат үлгүнү. Мына аларда 500% ажырашуу. Аялдардын эми кордогон бирок аялда бизден көп өлтүрөт. Аялды толтурат. Аялдарды кордогон аябай көп. Жөн эле келип берден чуу көтөрөт. Силер кордоп койдуңар деп. Биз мына биз мурдагы аялын өлтүрүп койду деген болгон эмес. 1000 жыл келгенде эметкен эмес, аялын өлтүрүп койду. Аял зина кылып, анан башка бир эркекке эметкенде ат менен сүйрөп алып коом кылчу, ана эркек өзү эмес. Коом келип аны аябай эмедеп атка сүйрөтүп, башка кылып ошондой болгон. Азыр мындай болот да, биз вообще эле өзүбүздүн ата бабаларыбыздын жолун деле билбейбиз. Мисалы мына 2000 жыл болду дейт, мамлекеттүү болгон кана закондор? Ана ошол закондор. Эмне үчүн жок? Эмне үчүн бир да кыргыздын закону жок? Эмне үчүн бир да кыргыз жок? Бир да мусулманский закон жок. Биз мусулманчылык болгонуна уже канча 9-жылынан бери канча жыл болду? 12 кылым өтүп кетти. 12 кылым өтүп. Кана бир да закон жок алигече. Ошончо кылым мусулманчы закону бар болчу. Мына кун куу бар болчу, кун кысас деп коет. Кысас кун куу. Бирөөдү өлтүрүп койсо кун куучу, давай төлөп бер. Же төлөп бер, же өлтүрөбүз алдыңды. Өлтүргөн кишини өлтүрөт. Ошондой болгон. Ошондо акыйкат. Мисалы жана бу жерден мурдун кесип салды, анан кулагын кесип салды. Мындай да бу жерден биз билбейбиз эмне үчүн. Может быть зина кылды, может быть жанагы башка эркекке башка эркек менен тиги эркек саган жакшы экен, башка экен деди, может. Анан жана кызганып, эмне кыларын билбей жана аффект состояниеде мурдун кесип кулагын кесип салды. Аны эми түрмөгө камап салды. Мен айтам, аны антпеш керек. Аны деле мурдун кесип, жана эркектин, күйөөнүн кулагын кесип, эми бар жашай бер деши. Ошондо экөө жашабайт кайра. Экөө тең. Бу жерден келип туруп мына западтын эмесин колдонду. Бирөө түрмөдө чырып атат, бирөө эми күбө жок жүрөт. Эмне деген эми бул? Ошо бир кишини ошондой кылганда, калганда бирөө да эч ким бирөөнүн кулагын кесмек эмес, бирөөнүн мурдун кесмек эмес. Менталитет тууралуу сурабадымбы, шарият менталитетке карап оңолобу депчи. Мисалы үчүн биз азыр замандашуу заман аябай бат өнүгүп аткан учурда жашап атабыз да. Анан аялдарыбыз деле үйдө бекер отурганча сериал көрөт. Ошол эле Великолепный век деген сериалда мусулман падыша Султан Сулейман каттарды жазат Хюремге. Менин деңизге теңейт, асманга теңейт, бир улуу жерлерине теңейт. Анан ошону көрүп алган аялдар кыргыз эркектеринен дагы ошондой сөздөрдү уккусу келет балким. Жок, мындай да алде бул Хюрем бир эменин сценарийи да, бир жанагы батыш эмесинин программасы бар, бир режиссердун сценарийи. Бирок Хюрем ошол эле убакта жүздөгөн аялы болуп турбайбы? Жүздөгөн жана канизектери, толтура гарем аялдары. 100дөн бири. 100дөн бири эле Хюрем.
Чынында андай деле болгон эмес. Анан бирок бул жанагы эме да, сценарий түшүнүп койгондо. Келип жанагындай өтө көкөлөтүп, анан кийин жанагындай тим эле женственный. Чынында Султан Сулайман 26 жыл таптаза 26 жыл жанагы аттын ээринде болгон, аттын үстүндө мужахид болгон да. 26 жыл. Бул жанагындай Хүрөм менен эле кечкече мынтип эле кучакташып эле жүргөн эмес. Бунун баары жанагындай Туура эмес пропаганда. бул жана немецкий пропаганда. Буну өзү Турциянын өзүндө буга кугунту болгон буга. Султан Сулайманга. Жанагы киного. Буну Германияда аткан. Германиядагы жанагы орусташкан, жанагы немистешкен түрктөр бар. Анан ошолорду келип тактап атат да ошондой жерде. Ошо жана аялдарды бузуш үчүн жана карабыз бүт эмчектердин баарын көргөзүп, мен айтам мына эмчек көргөзгөндө эле уят жана декольте. Мына мисалы бул деген мүчө да. Бул жана женский мүчө, бул жанагы эмчек деген женский мүчө. Аны көргөзөт. Мен айтам, эмне жарымыбызын көргөзгөн уят эмеспи? Бизде жарымыбызын чыгарып алсак кандай? Ушу кантип болсун ушу? Туура эмес бул. Муну жабыш керек. Бул жерден атайын көргөзөт. Бул деген мындай болгон эмес. Жанагы Султан өзү негизи даже орустун Австриялардын принцессалары бар. Аялдар бүт бетин жаап жүрчү. Кадимкидей кара кийим кийип бетин жаап жүрчү. Элдин көзү. Эл көрбөсүн деп, жөнөкөй эл көрбөсүн деп. Биз орус кинолорун эле көрүп калсак, мындан бир 50 жыл мурунку баары эле жабык кийинип, атүгүл орустун, мисалы үчүн православдардын өзүнүн улуттук кийимдерин карасак деле, бул баягы матрешка дейбизби, эмне дейбиз? Матрешка. Баары эле жабык болгон. Хижап, матрешка хижап да. Көрүнүп турбайбы? Эки жолук матрешкада. Мындай да бүт орустардыкы жана Пётрдон мурда настоящий биздикиндей эле болгон кийим, аялдардыкы, эркектер да баары сакалчын болгон. Бүт аялдары хижап болгон орустардыкы. Пётрдон мурда. Анан Пётр келип, жана Европадан келип алып, бүт талкалады да, баарын бузуп. Анан кийин бүт Пётрдон кийин бүт падышалар уже германский болуп калган. Екатерина баары бүт эмелер, царицалар, аялдары бүт европейский. Анан ошолор менен кошо жана бүт ойноштордо келген башкалар баары келген, бүт европейский. Ошолор келип баарын бузду. Анандай декольтелерди, анан жана балдар келип, эркек менен аял кучакташуу, башка эркек менен вальс бийлөө, даже аялдарын обуштурчулар. Лев Толстойдун эмесинде кадимкидей жазган ошо аялдарын обуштурат. Мисалы, жакшынакай жасап туруп аялын. Анан кийин жапжаңы бир масловый көйнөк кийгизип келиш керек да, мындай адети бар экен да. Аялын бал болгон жана той, бал. Ошол жерге аялын обязательно жапжаңы французский портной тигип, анан жаңы мода менен кийиндирип, алып келип туруп, анан кийин бир эркекке берип, өзү башка эркектин бир аялын алып, анан кийин ошону менен түнөп, ошол культура имиш. Ошондой деңгээлде болгон да. Мына азыр биздин аялдар ушундай болуп калыптыр. Биздин аялдар тойго жаңы көйнөк кийип барбаса уялат имиш да. Мен айтам, силер кандай жылайсыздар? Күндө эле ар бир тойдо кийим кийесиң. Мен мына костюм 5 жыл кием. Эмне силер? Ар бир тойго киесиңер. Күйөөгө чыгасыңар силер. Кандай болуп ошондой жанагы башка культура эме, жана башкалардын менталитети бүт баары жугат да. Аябай тез жугат. Интернет келгенде аябай жаман болду да. Бүт жанагы фильмдер, мусорный фильм, аябай мына турецкий сериалдар, ал Хүрөм еще бир аз эмес эле. Жанагындай карап көрсөң, жанагы домашний интрига тоолдор сериалдар бар экен. Буга даже орустар каршы болот. Турецкий сериалдар көргөзбөгөнчү баарын бузат деп. Карар. Ошондой деңгээлде болот да эменин баары. Мен сиздин өмүр баягыңызга айтып келгим келет. Мисалы, сиз жакшынакай эле көпчүлүгү билбеши мүмкүн, сизди Молдо катары эле билет. Анан Өзбек ажынын китептери бар. Докторлук жактан, хирургия жактан китептери бар. Бөлөк тилдерге которулган китептериңиз бар. Бул жаатта жүрүп эле диний жака өтүп кетишиңизге эмне себеп болду? Кандай болду эле? Мединститутта мугалим болгом, анан научный сотрудник да. Анан 20 изобретение жасагам медицинада. СССРдин патенти бар менде, 20 изобретение. Анан менин бүт публикациям союзный значениеде. Журнал, союзный журналында басылчу. Бердикине мен бастырчу эмесмин, местныйга. Меники бүт союзный эмелер, публикациялар.
Вот. Анан изобретение мировой. Дүйнөдө биринчи жол болсо патент берчү. Биринчи жол. Биринчи жол изобретациям. Мен ошо хирургия, пластический хирургия, челюстно-лицевой хирургия, общий травматология боюнча 20 изобретение жазгам да. Анан дагы толтура нерселер жазгам. Алар жанагы распределениенин баары жөн эле эме ал эзепке да алмайт да. Мен майда чүйрөсүн эзепке алчу эмесмин. Анан кийин мен 90-жылы Болгарияга эмеге барып саякат. Анан ошол жерден түрктөр келип мени учурашат, алыстан келип калпагымды көрүп. Сен мусулмансыңбы деп. Анан ооба мусулман десем, анан кучактап алып, ооба молодец, эмне, жакшы деп анан кетип атты, çok güzel. Анан кийин мен жанымда жүргөн врачка айттым, арабча үйрөнбөйлүбү, барчы мына биз кандай сүйлөп атсам, англисче үйрөнүш керек деди да. Анан кийин мен через Москва келдим, мен Москвадан жанагы арабский русский словарь бар экен, алып келдим. Ала келдим. Анан окуйын десем окулбайт. Анан атама айттым, ата мен муну окуй албайм десем, жүр өнерде Курт молда бар, ошол билет деди. Анан бардык. Анан барсак Курт молда айтты, эмне кыласың муну балам деп. Анан ушундай болду десем, сен мусулмансың дедим, эмне дедиң деп. Анан ооба мусулман десем, балам антпейт да. Мусулмансың дегенде альхамдулилля мусулман деп айтыш керек деди да. Мен аябай уялдым. Анткени мен бул жерде мединституттун анан республиканский больницанын молдосу болчумун фактически. Жанагындай мероприятиелер мен башкарчумун. Ошо эмесин. Анан ошону да билбейт экенмин деп уялдым да. Анан ал айтты, сен билесиң, 12 жаштан эркек киши, 9 жаштан кыз киши, 12 жаштан эркек киши намаз окуш керек, орозо тутуш керек деп. Анан мен 20 жыл кечип калган турбаймын деп. Мен ошондо 32-де болчумун да. 20 жыл кечип калган турбайм. Мында жазып бериңиз. Анан орус таңган менен жазып берди. Бирок мен жанагы Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн билчүмүн да. Чоң энем үйрөткөн келмелерди билчүмүн. Анан айттым, молдосу болчумун деп бердим. Анан келип бир эртең менен 10-до уктум ошону. Анан кийин барып түшкү намазынын убагында даратымды алып намаз окудум. Жаттап алып турдум ошону. Анан атам келип чочуп кетти. Балам, эмне кылып атасың? Намаз окуп атам. Балам, кой. Сен таштап койсоң күнөөкөр болсуң. Ата, мен таштабайм, бул фарз турбайбы? Кантип таштайм? Балам, таштасаң күнөө болот. Мен таштабайм, фарз экен деп. Анан кийин күндө молдого барам. Келип жана арабча тамга тааныбай деп. Анан кийин жанагы менде рабочий спецовка кийип алып, халат жок да, анан бирок спецовка жана көк кызыл күрөң бар го, ошондой рабочий спецовка, ошону кийип алам. Анан күндө молдого барам, китеп көтөрүп алып. Анан элдин арасында тарап кетти, бул жин болуп калды деп. Мурда эме болчу да, жанагы акылы жоктор го, ошолор молдолор, жана картаң кишилер, молдолор, ошолор эле намаз окучу. Анан биздин айылда 2 эле киши намаз окучу. Жанагы эркектерден Курт молда менен кыргыз молдолор болчу. Башка эч ким намаз окучу эмес. Арабча билген баары эле молдо болуп эсептелчү да мурун бирок. Алар арабча деле билбейт экен. Кийин карап көрдүм, арабча деле билбейт экен. Жөн эле ошо тамга менен окуп алган жана эмен болду, башка эч нерсе билбейт экен. Анан мени жиндүү болуп калды деп бүт айылга, анан тайжелерим, апчелерим келип ыйлайт экен, апама кошулуп. Ушундай болуп калды деп ыйлайт экен, кошулуп апам да. Анан ушундай деп элдин баары жиндүү болуп калды деп мени. Анан бияка жумушка келсем, бияка чейин тарап калыптыр эми. Эмне болду деп менен иштегендер. Эч нерсе болгон жок. Жок, айтсаң эмне болду дейт. Алар ойлоптур мен крышам кетип калды деп. Бирок ошо эме профессор еврей нормально эле түшүндү да. Вообще андай суроо берген жок, үмүткөн жок да. Анан мен келип бу жерде мединститутта намаз убакыты болуп калганда любой эмени чыгып тур деп туруп эшигин жаап алып, анан плакат таштап үстүнө костюмун эметип алып намаз окуп жүрдүм да кийин. Бүт жерде. Бирок ошондой аябай сонун убакыт болду. Эч ким бир да киши жанагындай каршылык кылган жок, бир да киши кой деген жок. Бул союз маалында. Союз 90-жылда. Бирок жана перестройка болуп калганда, перестройка Горбачевдун болуп калган, уже эркиндик болуп, анан кийин жакшы болуп калганда ошол убакта. Арабчаны үйрөндүңүз анан? Мен намаз окуп келсем, келген эле күнү биздин больницаны азыркы Ислам университети турго, ошол зданиеге көчүрүп келди да бизди. Ошол эле күнү. Бир да күн иштеген жокпуз.
көчүп келе деп бүт оборудованиясы менен баары ушакка көчүрүп келди. Да бир эле жалгыз мечит бар ошо Гогольдо. Да ошо Гоголь мечитинин жанына алып келди. Алла таала мени ошо жанында болсун. мен үчүн дегендей болуп калды. Ошол күнү бүт отделение көчүрүп келди. Башка республиканский отделение, биздики республиканский отделение эме больницанын ичине болчу. Башкалардын баары орундарда калды. Бир эле биздин отделение да ошол көчүрүп келди. Мен үчүн көчүрүп калгандай болду да. Анан кийин сонун болду. Мен саат 1де жумуш бүтөт, 1де азан чоң мечитте. Анан болду мен кетем мечитке. Анан мечитте кечке чейин ошо жерде жүрөм. Кечке чейин ошол жерден келип ар кимден угам. Көрсө ошол убакта илим почти жок экен. Молдаларда деле ошол жерде жүргөндөрдүн эч кимде деле илим жок экен. Бир жомок сыяктуу бир нерсе эметип анан бирок ошо менен жүрүп анан кийин даргиндер көп келчү мечитке, чоң мечитке. Ошол жерде жалаң кавказдар болчу. Чечен, ингуш, даргин, лезгин, уйгур, өзбек, татар ошолор. Кыргыз жок болчу. Анан ошол келип, даргиндер келип, мени келип мынтип таң калып карайт алыстан. Оноо врач экен, оноо намаз окуп калыптыр деп дешип. Анан мага жакындап Экзотика болдуңуз. мага жакындап аларга таң калыштуу болду. Кантип бул врач? Анан келип жакындап, сен кимсиң? Сен врачсың ба деп отуруп. Анан кийин биздикине келбейсиң деп, жүрбөйсүң, бир конок болбойсуң. Анан барсам 4 медресе бар экен. 4 мечит бар экен. 2 медресе бар экен ошол жерде. Оноо 20 худурда. Анан кийин бир күнү карасам короо толтура киши чоң мечитте. Анан эмне болуп десем, кажыга айтыптыр. Арасында бир да кыргыз жок. Анан мен ойлоп калдым, ой, кыргыздын баары тозокко кетеби? Окуй дедим. Анан кой анда ташташ керек экен. Анан жана даргиндер келип айтты, бизге барып окуйсуң. Мен 6 айдын ичинде бир кичинекей бир брошюрка. Жанагы ичинде бир 20 бет. 6 ай окутушта көрсө аны 3 күндө эле бүтүрүп койсо болмок. Анан кийин тигилер айтты, сен ушунча эле окутсуң. Анан ой, жүрбөйсүң бизге. Анан барсам аларда монунда китептер кичинекей 6-7 жашар бала окуп жүрөт арабча. Анан кийин кой анда барып тыштайын деп, анан тыштадым да. Кой тыштайын, анан көрчү ошо элимди динге чакырайын деп, анан жумушумду таштап кеттим. Бирок докторлук кесипти таштап койдуңуз. Азыр кандай бир гана диний тармактан алып кетип атасызбы же докторлукка кайттыңызбы, бирдекелерди жазып атасызбы дегендей? Кийин докторлукта кылайын, анан ошо динде да жүрсөйүн десем болбойт экен. Докторлукта өтө убактым көп кетет экен. Анан вообще эле башкача болуп калыптыр. Конкуренция, жаман конкуренция. Бир орууду 5-6 киши аңдып жүрөт. Интрига баары ошо жакындатпайт. Өздөрү билбейсиз да. Мен мисалы аерде аябай күчтүү профессионал болчумун да, хирургия. Анан бирок алар жакындатпайт өзүнүн орууна. Өзүнүн оору мисалы туура эмес дарыласа да жакындатырбайт. Анан аябай конкуренцияга келип, больной талашмай башканан кой дедим, кетейин оңгурчу. Анан биротоло кеттим да. Биротоло жанагындай түнү күнү ошо дават мындай диний китептер жазсам, плакаттар жазсам. Мен эң көп эметкеним плакаттарда. Мен 420 плакат чыгардым. Жана тарбиялык. Диний анан салтка ылайыктуу, үй бүлөгө ылайык 420 плакат. Мен карап көрсөм, СССР 70 жылда 70-80 эле плакат жазаптыр. СССР ушундай мощный идеологический эмеси менен 70 жылда 70-80 эле плакат жазаптыр. Мен өзүм эле 420 плакат жазып койдум. Даже адам да көп. Азыр андан бери эсептебей калдым да. Сиз могу белектерди ала келипсиз. Муну бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготуп койбодубу? Бирок мындай кызыктуу көрүнөт экен. Ооба. Мындай да азыр мынау Z Moon окубайт экен китепти. Ал эмес мынау интернетке, мынау эмелерге жазсаң, жанагы Facebook'тарга 4 строчкадан ашса окубайт экен. Анан бул Z Moon дейт, бул бездуховный moon дейт. Булар эч нерсени байламайт. Мекен, ата-эне, үй бүлө, дин, ыйыктык болбойт деп жок дейт буларда. Фактически. Булар жанагы любой убакта көчүп кетет. Россия, Европага көчүп кетет го азыр.
болду, барып Африкага любой жакка кетип атат. Булар байланбайт дейт. Жер менен байланбайт. Тууган менен байланбайт, эч ким менен байланбайт. Ушундай муун дейт. Тилекке каршы ушундай муун чыкты. Мен чынында эле мына байкадым, бизде бир намазкана бар. 200ге жакын киши. Анын ичинде 25ке чейин ылдый муун жок. Анан 25тен 45ке чейин бар. Андан өйдө дагы жок. Анан бир 60тан өйдө бир 10 чакты киши бар. Калганын баары эме ошо могу бир эле муун калды да ушунда. Жана ылдый муун жок, ылдый муун. Өтө коркунучтуу. Значит, буларда эч нерсе жок. Анан ошон үчүн булардын эмеси дейт, информация угушу эмелер дейт, смайликтер дейт. Мындай сүрөттөр, плакаттар, смайликтер. Анан мен ошо мен бир кызык болду да. Мынау китеп. Жок, мына китеп. Чоң китептер эне. Ошо кичинекей. Мисалы, мынау китеп мына 30 беттин тегеренде да мынау китеп. Даже 16, 17 бет экен. 17 эле бет китеп. Мен көп ушундайларды чыгаргам да, брошюркаларды. Ичине бүт сжимать этип жанагыдай MP3. Анан бир күнү окусам, эме жазылып турат интернетте. Y муун деген 60тан 90га чейинки. Сиздер. Жок, меники X, мен андан мурда. Y биз бар го, биздин көңүл бурубуз 90 мүнөт болчу. Биз 2 саат 90 мүнөт эме окучубуз, лекция окучубуз 90 мүнөт. 90 мүнөт отуруп, лекцияны угуп, баарын эзибиз калчубуз да. Жана Y муун көңүл бурубуз 3 эле мүнөт экен. Бул биз болуп калдык окшойт. 3 эле мүнөт. Андан кийин Z поколение, Z муунуку 8 секунд экен. 8 секунд эле көңүл буругу. 8 секунддан кийин кетет экен, ою башка жака, сериалга кетеби же бизнеске кетип калабы, жок. 8 секунд. Анан эме мен ошондо мунуларды чыгарчумун да. Анан кийин эме окуганы эме дейт. 40 бетке чейин окуйт экен. 41 бет болсо окуйт экен. Бул психологический исследование да. Анан меники дагы ушундай туура келди. Мен ошо 90-жылдары чыгардым. Ошону. Анан мен мына чыгарганым бүт баары бир эле китебим бир 400 беттик болду. Анан кийин бир китебим 100 беттик, анын калганынын баары мына брошюркалар ушундай. Анан кийин мен плакаттар чыгарчумун ушундай. Анан кийин карасам, ошо мына Z муунга калай экен. Z муун дейт, плакаттар, мына фотографический бир карайт экен, болду экен. Смайликтер, схемалар дейт да. Ошо эмеси передача информации, жана осваивание схемалар менен эмелер дейт да. Анан ошого мен мына азыр ушундай дейм, мына буклет турго, мына буклет. Мына буклетти 2 мүнөттө окуса болот. Мына жерде мисалы мындай бир 50ге жакын ата-энеге кызмат турат да мына жерде. Анан ата-энени кантип урматташ керек, эмнени кылбаш керек деген ушул нерсе. Буларды кайерден тапса болот? Булар мына биз чыгарат да, мына аябай көп чыгардык ушуну. Ушундай түрлүү плакаттарды. Кайненеге насихат, кызын берип аткан аялга насихат, ушундай дал көп нерсе. Үйлөнүп аткан эркекке. Анан ошон үчүн атайын мындай кичинекей нерселерди чыгарабыз. Анан мынау мисалы мынабуда бир 6-7 сүйлөм бар да, мынау кичинекей балдарга. Буну кичинекей бала 5 мүнөттө жаттайт экен. 5 мүнөттө жаттап аткан. Кээ бирлери 2-3 окуп эле жаттап аткан. Ушундай эме да, эффект аябай жакшы да ушун. Анан ошон үчүн ушундайларды чыгарып атабыз. Бунун электронный версиялары барбы? Бар. Кайерден тапса болот? Instagram'данбы, YouTube'данбы, кайерден көрөбүз? Биз эмелерге чыгарган жокпуз, мындай YouTube'дарга эмелерге. Пока моундайларды өзүнө эле чыгарып атабыз да. Электронныйды тараткан жокпуз да. Мен сурап атканымдын себеби, биз жакында эле Чубак ажынын орусча которгон, деги эле кыргыз алымдарын орусча которуп жүргөн байкебиз, Саид Ибрагимов, Алла ыраазы болсун ал кишиден. Ал киши Кыргызстанга көчүп келип, ушул жерден мультфильмдерди тартсам деген ниетте жүрөт. Себептен мен сурап калдым да, эмне деген проект депчи. Анан бир аз кичине болсо дагы салымыбыз кошулуп калды ал кишиге. Эмне деген проект десем, ал айтат, биз уже жаш курагы баягы восприятиясы токтоп калган адамдарга дават кылып атабыз. Бул малоэффективно дейт. Биз жаш курактан баштап мультфильмден башташыбыз керек, жакшы качестводо мындай адамдын көңүлүн бура турган. Ал нерсе чыгымы көбүрөөк, бирок эффекти көбүрөөк болот дейт. Жакынкы айларда биринчи сериялары чыгат, бул сериал. Анын концепциясында
чоң ата чоң эне, тайата тайэне, ата энеси толук үй бүлө болот дейт да. Агасы, иниси, сиңдиси, то есть бир чоң үй бүлөнү чагылдырып беребиз. Мамиле кандай болуш керек деген. Сиз дагы өзүңүз жактан ушундай жаш балдарга болгон аракетиңиз бар экен. Мен кайрылып кетмекчимин, урматтуу кыргыз эли, мусулмандар, ушул нерсени жайылсак, бири-бирибиз менен бөлүшсөк, мындай кичинекей балдардан баштасак деп. Мен мындай да, мен бир эле кичинекей балдар эмес, меники мындайлар кичинекей балдар үчүн дагы түрлүү мына энени сүйүү боюнча эки жакшынакай эме кылып койдум, өзүм жаздым ыр кылып. Дуа катары экен да. Дубада катары бирөө ыр, экөө ыр жана кичинекей балдар үчүн ыр, энени сүйгөн, энеңди сүйдүрө турган ушундай жакшынакай открытка. Анан мындай бүктөлө турган чоң балдар үчүн. Мисалы могу дуанын да кичинекей, ата энеге, чоңдор үчүн да ушундай кылып, анан кийин меники могу кайнэнелерге насихат, келин алган аялдарга насихат. Анткени ошону билбей атат азыр. Келин менен кандай бүт мындай аралашып жок болуп калды бизде Кыргызда. Аксакалдарчы, мен аксакалдар үчүн 4-5 эме жасап койдум. Мисалы, аксакалдын батасы деген. Анткени бата бере албайт. Аксакалдар үчүн насихат деген китеп чыгарып койдум. Анын аксакалдын жүрүш турушу адеби деген дагы бир кичине китеп чыгарып койдум. Аксакалдын уставы. Ошондойлорду жазап койдум. Меники ошо кичинекейден баштап аксакалдарга чейин бүт эме бар да, материалдар бар. Аябай көп. Плакаттар, толтура плакат. Жөн эле плакат чыгарганга каражат жок менде. Каражат жок болот. Эгерде болгондо, мен айттым го 400дөн ашык плакат. Аябай. Мисалы, бир көрүп туруп өзгөрүшү мүмкүн. Мен мындай бир эме болду, окуя болду. Бир офиске келсек, бир аябай мындай жаман жанагындай шустрый кыз бар да. Аябай лидер кыз. Бирок жанагындай да, дини жок, сууланган ушундай эме. Анан бүт кыздар ээрчип турган лидер. Анан карасам, жана биздин чоң плакат, кыздар жөнүндө плакат турат. Ошону карап турат да. Анан мен чакырдым да атынан. Ой, баланча деп, анан карабайт. Анан ой, баланча деп айтсам карабайт да. Анан бир аздан кийин кайрылды, көрсө ыйлап атыптыр. Таасир алыптыр. Не болду десем, мен каяка кетип баратканымды карап атам деп атты. Ошондон баштап бүт турмушун бирады да. Ошол замат бир эле плакатты карап туруп, анан кийин такыр бир алды да. Анан кийин айтты, мен мурда сүйлөгөнүм баарын өчүрүп коесуңарбы, мен туура эмес, вообще туура эмес сүйлөп турам. Вообще туура эмес кылыптым деп. Мен ошол жерде дагы көрчүлөргө кайрылып кетким келет. Сиз өзүңүздүн окуяңызды айтып бербедиңизби? Намазга келген окуяңызды, анан азыркы эжебизби, карындашыбызбы анын окуясын айтып берип атасыз. Адам чечим чыгарганда намаз окуш керек, же болбосо мындай ыйманын бекемдеш керек, же кээ биркилер ыйманга кайтыш керек болуп калганда, буну заматта аткарбаса шайтан жол бербейт. Мисалы, сиз уктуңуз, дароо эле кийинки намаздан баштадыңыз. Өзүм мындай болгондо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде кээ бир адамдар айтканда эле ишенген. Мисалы, Азирет Али, Хадишени, Абу Бакыр разияллаху анху, мисалы, ошол эле укканда эле ошол замат 100%. Мисалы, чынында таң калыштуу болгондо, элдин баары 300дөн 60тан ашык кудай, ар бир уруудун өзүнүн кудайы, ар бир көчөнүн өзүнүн кудайы, ар бир киши өзүнө кудай кылган ушундай коомдо бир киши келип эле, сыйынбагыла Аллах бутуңарга, Аллага сыйынга деген таң каларлык болгондо. Айтып атканы көзгө көрүнбөйт. Мисалы, ыйман деген көзгө көрүнбөй ишенүү чынында. Көзгө көрүнбөй ишенүү. Көргөн ал материализм. Анан кийин кантип эле көрүнбөгөн, мисалы, бут көрүнүп турат, бут жанагы өздөрү жасап алган. Тиги көрүнбөгөн кудай жөнүндө айтат. Анан каяктан эме, каяктагы шайтан, каякта периштени айтат мына киши деп атты. Анан ошондо Абу Бакыр разияллаху анху, мисалы, Азирет Али жана Хадишенелер ошол замат ишендик деп атты. Анан Азирет Умар 6 жыл каршылык болду, 6 жыл катуу каршы, жанагындай согушчан эме болот го, каршылык ошондой болду. Халид ибн Валид деген полководец 19-жылы 19-жылы ыйман келди да. Амр ибн Ас деген полководец болгон. Ал да экөө бир күндө, экөө 19 жылдан экөө бир күндө барып
келип эме дейт да, исламга кирет да экөө. Халид ибн Валидтин тарыхына токтолуп кетким келет. Бул тарыхта жекеден жападан жалгыз полководец болсо керек, жеңип туруп, анан жеңилген тарапка барып, ошолордун идеологиясын алган. Тарых чынында өтө кызык. Халид ибн Валидтин тарыхы өтө ушундай үлгүлүү, ушундай сонунда аябай баатыр болгон, өтө баатыр, өтө таланттуу полководец ушундай. Анан бирок жанагы айттым го, канча жыл эметип жуккан эмес да, канча укса да. Анан 19 жылдан кийин анан кийин ишенет да. Экөөлөр адамдар. Бир мисалы мен укканда мен жанагы ырчылар го эме Омар ырчы. Анан Мирбек Атабеков. Экөө умрага бир барыптыр. Биз ошол жерден жолугуп калды, экөө бир барыптыр. Анан кийин ошол жерде ибадат кылып жүрөбүз. Мирбек эл менен кошо эле жүрөт. А Умар болсо күндө ошол замат бир да мүнөт калтырбай Каба жака чурап кетет да. Ар бир намазда Кабанын жанында отурат, Кабанын жанында жүрөт. Анан келбейт. Анан жүр конокко чакырды бүгүн бизде десең, жок мен тияка барам деп келбейт да. Анан тарыхын айтып атат өзүнүн эмесин. Айтат, мен бир жолу укканда эле эметтим дейт. Келдим дейт. Бир жолу эле жакшылап укканда жана исламга келдим дейт да. Атабеков 6 жыл бекен ушундай экен. 6 жылдан бою аны дават кылышты, келбептир да. Анан 6 жылдан кийин келдим дейт да. Анан ошо анан мен айттым, сен анда мендей экенсиң дедим, сен мендей Омарга. Омарга. Сен дедим Абубакирдей болуп, мен да ошондой болдум дейт. Мен да ошондой болдум, Абубакирдей болуп уккан заматы мен уктум, 2 сааттан кийин намаз окудум дедим. Сен да ошондой болсуң дедим. Эме Умардай болуптур дедим. Атабек. Мирбек. Бул дедим ушунча жылдан кийин анан Умардай болуптур. Умар 6 жылдан келген да. Анан сен болсо эмедей Абубакирдей болсуң да. Мен да ошондой болдум да. Демек ар кимдин жолу ар башка деген. Ооба, ар ким ар кандай Аллах хидаят берген убакта да, Алла Таала хидаят беремиз десе оңой берет. Хидаят бербейбиз эч качан бербейт. Даже акылдуу кишилер кирбейт. Өтө акылдуу, аябай таланттуу кишилер болот, кирбейт. Бул кыйын. Даже пайгамбарлар айткан, сен киргизе албайсың деген. Сен хидаят бере албайсың деген. Хидаят биз беребиз деген Алла Таала. Сен бир гана жеткизесиң. Анан кимдин жүрөгүн мен ачсам, ошол кирет. Кимдин жүрөгүн ачсам кирбейт. Даже кыйын болсо да, аябай акылдуу болсо да кире албайт. Биз дээрлик 2 сааттай баарлашып коюппуз. Анан биз сиз менен берүүнүн башында дагы сүйлөштүк. Көрүүчүлөргө дагы мындай комментарий калтырып кеткилесиздер. Кызык болду, пайдалуу нерселер болду. Анан кийинки 2-3 айда бир Өзбек ажы менен жолугуп, ушундай маектерди куруп турмай болуп келиштик. Кийинки берүүлөрдө эмнени талкууласак, ошол тууралуу жазып кетиңиздер. Себеби өзүңүз айткандай, кийинки муунун адамдары көп узак мөөнөттөгү берүүлөрдү көрө бербейт. Ошондуктан кызыктуу болуп, кийинкиге дагы калтырыш үчүн бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы дедик. Анан ажекелерден албетте элибиз үчүн, жерибиз үчүн каалоо тилек, мындайча айтканда дуа сурап кетмекчибиз. Мен ушу Алла Таала эме элибизге хидаят берсин демекмин. Алла Таала хидаят берсин, ыйман берсин, ушу баарыбызды жакшы момун мусулман бенделерден кылсын. Чынында биздин жаралганыбыз эле ошо максаты, ошо Кудайга сыйыныш керек, Кудайга моюн сунуш керек. Анан сыйын десе эле биз келип кече мечиттин ичинде жүрө эмес урматтуулар. Сыйынуу деген Кудай эме деген ошо кулчулук кылуу деген бул Алланын жолу менен жүрүү. Алланын идеологиясы, Алланын тартиби ошо менен жүрүш керек. Ошол. Иштеген мисалы мындай фарз дегени, илим алуу фарз дегени жанагы эң керектүү, жанагы ибадаттагы керектүү нерсени билиш керек. Анан арам адалды жакшы билиш керек. Акылларды, адамдардын акылларын, башкаларны. Анан калган алымдарга ал. Анан кийин калган жума намаздарын угасың, мечиттен угасың, алымдардан сурап аласың. Азыр интернеттен мына Шейх Гоголдон сурап аласың, болду. Азыр калганы бар иштей бергиле. Эң негизи мына аракет кылгыла, иштегиле. Анан тартиптүү болгула, ушундай да. Анан ушундай тартиптүү болойлу. Биз жакшы эл болгонбуз, урматтуулар, биз жакшы эл болгонбуз. Аябай Орто Азияда эң жакшы эл болгонбуз чынында. Анан эң жаман болуп калдык азыр чынында. Эң жаман акыбыз. Ушундай тартипсиз, ушундай адепсиз, аябай жанагындай плачевный дейт го. Эмне деген 24,5 миң аборт деген эмне деген бир жылда? Эмне деген бул? Бул дагы еще эмеси официальный. Биз билбеген адам да көп.
Жана кечээ бир депутат сүйлөп атпайбы, мына чүй эмес, мына түндүк жакта төрөлүү жылына 30.000ге чейин азайды деп. Бул эмне деген? Бул катастрофа да. 5 жылдан уже туулбайт эч ким андай кылып кетсе. Ошон үчүн урматтуугандар, келейли, эмесе баарыңар каарылардын үйүнө барасыңар. Балдардын баары наркоман, саркоман болот. Бузук болот. Кайтайлы, үйрөнөйлү. Мына 35 жыл болуп калды. Мына эч ким террорист болуп кеткен жок. Эч ким терроризм жасаган жок. Коркпогула, эмне коркосуңар? Биз чакырганыбыз ошо, Кудай деп жүргүлө, Кудайдын айтканы менен жүргүлө, кылбагыла жанагындай арам иштерди кылбагыла, жаман жолго барбагыла демекчимин. Анан ошо урматтуугандар, мына батышты ээрчебей эле, сокур болуп ээрчебегиле. Баары жана алкоголик, наркоман, убийца, ошол жакта баары голубой. Америка 25% голубой. Ээрчебегиле. Ал жерде жок үй бүлө. Сүйүүдүн баары жалган. Көрдүңөрбү? Сүйүүдө Франция 10 жолдон ажырашат. Даже үйлөнбөйт булар. Булар даже үйлөнбөйт. Келип эле жанагы эчки менен текедей жашай берет. Сүйүп калдым, всё, болду, давай кеттик, ночуем вместе, всё. Мына ушул сүйүү. Жок аларда. Аларда сүйүү жок, урматтуугандар. Сүйүү деген мына сүйүү деген мээнет менен болот. Жашайсың, бири-бириңди сыйлайсың, урматтайсың, өзүң эмеңди аткарасың, мына ошондой сүйүү болот. Анан жок жанагындай сүйүү ал 15 мүнөт, 20 мүнөт, 1 саат, 1 ай, 2 ай. Анда жок. Вот реально ошо. Анан жанагы эме деп жана эмне романтика, кереги жок андай романтика. Ошо мына жакшынакай 5 бармак жедиң, ошол романтика. Чынында. Мен чын айтам да, ошол романтика. Жакшы бир коноктостуң, жакшы бир конокто болдуң өзүң. Ошол романтика. Андан башка эмне романтика? Дагы. Кереги жок. Ал котургандар, мен айттым жана романтика котургандардыкы. Айттым, алар комфорттон дискомфорт болгондор. Ошолор романтика. Эмне кыларын билбей жиндеп атат да. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, анан мурунку көрүүлөрүбүздүн 90% бизге катталып атыптыр. Катталып койсоңуздар, анан кийин жактырууну бассаңыздар, динге болгон мээнетибизде бизге чоң дем болмокчу. Анан бизди урушуп, ушинтип тарбияга чакырып турган ажекелерибиз бар болсун. Өзбек ажы, ден соолукта болуңуз. Рахмат, Алла разы болсун. Силердин ишиңерге да ийгилик берсин. Алла Таала баарыбызды ушу орозобузду, туткан орозобузду кабыл кылсын. Баарыбыздын раян эшикине киргенге насип кылсын. Адашып жүргөндөрүбүзгө туз жол берсин. Элибизге тынччылык берсин. Өкмөтүбүзгө тобут берсин. Бизди ар кандай баракеттен, согуштардан, начарчылыктан, кырсыктан сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.